Атажурт Мекенчил партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн мамлекеттик тил боюнча тестирлөөгө катышып, 83,25 упай алды. Аны президенттикке Атажурт партиясы 18-июлда көрсөткөн. Экзамен берип чыккан соң Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президенттикке төртөөбүздүн бирөөбүз аттанабыз. Бирок кошулууну каалагандар менен биригүүгө, сүйлөшүүлөргө барууга даяр экендигин билдирди. Ошондой эле Атажурт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибек кыргыз тилинен сынактан 85,9 балл алды. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы маалымдайт. Тил боюнча экзаменден Токтай Мөмөталиева 76,7 балл алды. Саясатчы Бакыт Төрөбаев кыргызстандыктардын арасында конкурс жарыялады. Жаңы партиянын дизайны менен аталышын ойлоп тапкан адамга iPhone 7 белек кылынат. Жаңы партия 3 партиянын биригишинин жыйынтыгында пайда болот. Ал Өнүгүү Прогресс, Атажурт, Мекенчил жана Бүтүн Кыргызстан партиялары. Төрөбаев конкурс боюнча өзүнүн Facebook барагында жарыялаган. Эгерде ким жаңы партиянын эң белгиси менен аталышын ойлоп тапса, ал iPhone 7 алат. Урматтуу достор, жаңы партияны каттоодон өткөрүү боюнча тийиштүү документтерди даярдай баштадык. Биздин интернет баракчаларыбыздагы досторубуздун арасында жаңы партиябыздын аталышына жана эмблемасына конкурс жарыялоону чечтик деп жазган Төрөбаев. Саясатчы каалоочулар үчүн 3 шарт койгон. Жашы 16дан кем эмес, партиянын кыска жана маңыздуу аталышы, эң белгинин долбоору. Сунуштар менен долбоорлорду 20 августка чейин жөнөтүү керек.